Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүүчү президенттик шайлоону 2021 жылдын 10 январына белгиледи. Бул тууралуу чечим бүгүн 24 октябрда БШКнын жыйынында кабыл алынды. Кечээ президенттик аппараттын жетекчилиги менен сүйлөштүк. Конституциялык мыйзамга ылайык президенттик шайлоону эч бир орган аныктабайт. БШК болгону мөөнөтүн белгилеп берет, деди БШКнын төрайымы Шайлдабекова. Буга чейин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өлкөдө президенттик шайлоо кийинки жылдын март айына чейин өткөрүлөрүн билдирген. 4 октябрда шайлоонун жыйынтыгы башаламандыкка айланып, 6 октябрда митингчилер президент жана жогорку кеңеш отурган имаратты басып алышкан. Жыйынтыгында парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кеткен. БШК тинтүүгө алынды. Бүгүн 24 октябрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратын тинтүүгө алып, документтерди текшерүүдө. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматы кабарлады. БШКнын Телеграмдагы каналына текшерүүгө келгендер Бишкектин Свердлов райондук милициясынын тергөөчүлөрү экени айтылган. Милиция кызматкерлери парламенттик шайлоо жарыяланган 3 июлдан берки документтерди текшерип жатканы айтылууда. Тинтүү жүргүзүүгө уруксат берген токтомду 22 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарган. Бирок БШКнын мүчөлөрү аларга милиция тоскоолдук жаратып жатканын билдирүүдө. Буга чейин ИИМдин кызматкерлери Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн суракка алып кетүүгө аракет кылганы кабарланган. Акыркы бир суткада коронавирус жана пневмониянын лабораториялык тастыкталган 556 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтан кабарлады. Бир сутка ичинде COVID-19 вирусунан жана пневмониядан дагы 4 бейтап каза болду. Алар Бишкек, Чүй, Ош жана Баткен облустарында. Илдетти жуктуруу алгандардын басымдуу бөлүгү Бишкекте катталды. Бишкек шаарында 149, Баткен облусунда 86, Жалал Абад облусунда 83, Ош облусунда 75, Чүй облусунда 67, Ысык Көл облусунда 35, Ош шаарында 34, Талас облусунда 23 жана Нарын облусунда 4 адамдан вирус табылды. Учурда стационарда 3300, амбулатордук дарыланууда 2871 бейтап бар. Ошол эле учурда республика боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирусту жуктуруу алганы аныкталды. Ал эми бир суткада ооруканалардан 3, үй карантининен 10 мед кызматкер айыгып чыкты. Илдет жалпы 3569 медикке жугуп, анын 3251 сакайган. Жалпысынан республика боюнча коронавирусту жуктуруу алгандардын саны 55144кө жетти. Ал эми 1130 адам илдеттен улам каза болду.